Бирок мен сунуш кылат элем. Бизде мисалы үчүн мектептерде А класс, Б класс деген бар. Чынбы? Ошол А классты кыздар, Б классты балдар кылып койсун дагы. Анан биринчиси менен экинчиси менен деген бар. Биринчиси менен А класста, экинчиси менен Б класстар болот. Ошондо бир эле мектеп түшкө чейин кыздар, түшкө чейин балдардыкы болот. Чечилди маселе, болду. Зачем проблема, чынбы? Ошондо илим көбүрөөк болмок. Анткени кызды бала кызды карап отуруп, булар жана гормондор иштеп отуруп сабак окубай калат. Эгер кыздар жалаң өздөрүнчө окуса кимди карайт? Жасаныш болбойт. Ошон үчүн алар төшү мындай кылып, анан көкүрөгү мындай, тырмактары мындай кылып отурбай илимге башын бермек да. Эркек балдар да ошондой. Кыздар жок, жакшы окуйт булар. А кыздар бар жерде окубайт. Ошон үчүн бизде илим өлгөн. Ошого мен сунуш кылат элем, ошол ким уга тургандар болбосо Кудайым кулагына киргизсин. Көп проблема керек. Бир эле буйрук керек, саясий чечим керек. Болду. А класс балдар, Б класс кыздар болот. А класста түшкө чейин, Б класста түштөн кийин окуйт десең, маселе чечилди, халас. Ага көп деле эстин кереги жок. Кичине эле бир иман болуш керек.